Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum, rahmatullahu wa barakatuhu. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, бүгіндегі пайғамбарымыздың насихаттарын толықтап өтеміз. Бүгінгі тоқталып өтуші хадисіміз бұл عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Абу Хурайра аға Аллах разы болсын айтады. Аллахтың елшісі, аға Аллахтың тыныштығы жана мақтаусы болсын. Мынтип айтады: Ана адуллукум ала ма ямхуллаху бихи ал-хатая ва ярфa'у бихи ад-даражат. Силерге Аллах Таала күнөө катаңарды өчүрүп, даражаңарды көтөрө турган, даражаңарды бийик кыла турган амал жөнүндө айтайынбы деп Пайгамбар саллаллаху алейхи сахабаларына кайрылат. Калу бала я Расулаллах, анда сахабалар айтыңыз я Расулаллах дейт. Кала Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам isbagul wudu alal makarih. Кыйынчылыкка карабастан толук дарат алуу ва касраtul khuta ilal masajid. Мешиттерге көп кадам таштоо, мешиттерге көп каттоо. Ва тизорус сола бa'da сола. Намаздан кийинки намазды күтүү. Ва заликумур рибат. Мына ушул Аллах жолунда бекем туруу болуп эсептелинет деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Бул хадисте İmam Muslim özünün Sahih kitabında çıkargan sahih hadislerin katarın толықтайды. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, мына ушул хадиске жалпылай түшүндүрмө берип өтө турган болсок, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өз үммөтүнө үйрөтүп атат, өз үммөтүнө ушундай бир жакшы амалдарга багыттап атат. Бул амалды аткара турган болсо, кыямат күнүндө даражасы бийик болоору тууралуу. Кыямат күнүндө бейишке киргенде дагы бийик даражаларга көтөрүлүп, бийик даражаларга жеткире турган амал тууралуу айтып атат. Жана ошондой эле анын күнөөлөрүнүн өчүрүлүүсүнө, күнөөлөрүнө кафарат болуп, күнөөлөрүнүн кечирилип кетүүсүнө периштелер жазып аткан китептен анын күнөөлөрү өчүүсүнө себепкер болуп турган амал тууралуу өз сахабаларына Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөтүп атат. Мына ушул амалдардын биринчиси бул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кыйынчылыкка карабастан дарат алуу. İnsanın nafsına jakpay turgan учурда дагы дарат алууну айтып атат. Бул кандай болот дегенде, мисалы үчүн инсан бир ошол муздак суудан качып ооруп аткан болушу мүмкүн. Мына ошол нерсеге карабастан инсан нафсына жакпай аткан болсо да дарат алыштыгы, же болбосо күн суук болуп, сууну ысытканы эч нерсе жок болушу мүмкүн. Мына ошонун күндүн суугуна карабастан муздак сууга дарат алуусу, же болбосо ошол дарат ала турган жай алыс болушу мүмкүн. Күн суук болушу мүмкүн. Дарат ала турган жайга бир барыш кыйын болушу мүмкүн. Мына ушул учурда дагы ошол кыйынчылыкка карабастан дарат алыштыгы. Же болбосо кандай гана бир ушундай инсандын дарат алуусуна бир кыйынчылык учурларга карабастан дарат алыштыгы бул инсандын күнөөлөрүнүн кечирилүүсүнө жана даражасынын көтөрүлүүсүнө себепкер болот экен. Бирок да урматтуу мусулман бир тууганым, эскертип кетүүчү bir-iki mesele. Birincisi, эгерде insan ошол суук күндө муздак сууга дарат ала турган болсо, бир ооруп калуу коркунучу боло турган болсо, же болбосо ооруп аткан болсо, ага врачтар сен муздак сууга дарат албай тур, же болбосо денеңе суу тийгизбей тур деп айткан болсо, мына ушул учурларда инсан дарат албастан анда таямын кылат. Биздин дин ушундай жеңил дин, эгерде суу колдонууга кудуретиң жетпей кала турган болсо, же болбосо суу таппай кала турган болсоң, анда таямын кылып намаз окуйсуң. Бирок суук күн болуп туруп, бирок муздак суу колдоно турган болсо, анда денесине зыян болбой турган болсо, эч бир оору алып келбей турган болсо, мына ошондо да ошол нерсеге карабастан дарат алыштыгы бул анын күнөөлөрүнүн кечирилүүсүнө себепкер. Биз айткан хадиске кошулат. Дагы экинчи эскертип кетчү нерсе, бул инсан атайна өзүнө кыйынчылык туудурбаштыгы керек. Мисалы үчүн ысык суу турган болсо, бир сууну ысытып дарат алууга мүмкүнчүлүк бар. Бирок ал ошого карабастан жок, мен муздак сууга дарат алам. Жогоруда айткан хадиске мен жетишим керек, жогоруда сууктарга эргешишим керек деп ушундай сууктуу күндө карабастан таяп ысык сууга дарат албай, атайлап барып муздак сууга дарат алыштыгы бул нерсе шариятыбызда катуу болуп эсептелинет. Жогоруда айткан хадиске бул кошулбай калат. Андай учурда инсан сөзсүз түрдө ысык сууга дарат алыштыгы керек болуп эсептелинет. Жана ошондой эле дагы инсан эгерде жунуп болуп калган болсо дагы
мен барып мұздақ суға тарата алышым керек. Мұздақ суық туында мұздақ суға тарата тұрған болсам, орақ суыққа жетемей тұрған болса, бұл дінімізде жоқ амал атқарған есептелінеді. Дағы наоборот, ал ошол кылган ишине не күнөөкөр болуп калат. Өзүнүн ошол денесине зыян берген себептүү бул Аллах Тааланын аманатына кыянат болуп калат. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Ма яфалаллаху би'азабикум ин шакартум ва амантум." Аллах Таала силерде бир машакат же азап кыйынчылыкка салбайт. Дегенде силер Аллах Таалага шүгүр келтирип, Аллах Таалага иман келтирип аткан болсоңор, Аллах Таала силерге шариятта мына ушундай силердин жеңил желпи бир ибадат кылышыңарга мүмкүнчүлүк болуп туруп, дагы бир үстүнө дагы бир азап кылуусун Аллах Таала каалабайт дейт. Жана ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бул нерсе шариатка каршы экендигин баяндап, Пайгамбар саллаллаху орунда ошол бир киши күндүн ысыгында туруп алган болот. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи бул эмнеге турат күндүн ысыгында мынтип өзүн кыйнап дегенде, сахабалар ал ошол күндө ысыктап көлөкөлөбөстөн күнгө турууга не кылган, назир кылып алган эле дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ага айткыла, ал көлөкө жерге турсун деп Пайгамбар саллаллаху буйруган. Мына ушинтип өзүнүн нафсын кыйнаган болбойт. Бирок шариаттын негизинде бир дарат алганда кээде кыйынчылык болуп кала турган болсо, кээде муздак суу дарат алуу туш келип кала турган болсо, кээде ошол сууну ысытканы бир жылытканы эч нерсе таппай кала турган болсо, же кээде мына өзгөчө мына кыш келип атат, чилдеде бир сыртка чыгып дарат алууга туура келе турган болсо, мындай учурда биз жогоруда айткан хадиске туура келет. Ал эми өзүнүн нафсын атайлап кыйнаштык, ысык суу турган болсо атайлап барып муздак сууга дарат алыштык, ысык жер турган болсо жуунган атайлап бир муздак жерге сыгып жуунуштук, бул биздин шариятыбызга каршы келип калат. Бул биринчи амал экен, демек кыйынчылыкка карабастан дарат алыштык, ушундай сууктуу амал экен. Экинчиси, мешиттерге көп катташтык, мешиттерге көп кадам ташташтык. Инсан мешитке таштаган ар бир кадамына сооп алып, анын күнөөлөрү кечирилип, анын даражалары бийик болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисте айткандай, кайсы бир инсан үйүнөн дарат алып, андан кийин мешитке бара турган болсо, ошол анын ар бир таштаган кадамына күнөөлөрү кечирилип, анын даражалары көтөрүлөт деген. Эгерде мешитке барып, 2 рекат намаз окуп туруп, ошол жерде намаз күтүп отура турган болсо, ага периштелер ага дуа кылат. Аллахым, буну өзүң ырайым алгының, bunun günahların geçirgenin, bunun daracalaарын бийик кылгының деп периштелер ушинтип дуа кылып турат деген. Дагы урматтуу мусулман тууганым, мешитке көп кадам ташташтык деген мааниси бул дагы адаттагыдай мешитке басып барыштык. Эгерде бир жакын жол турган болсо, ошол жакын жол менен бара бериштик. Атайлап узак жолго салбаштык. Адаттагыдай барыштык. Же болбосо кадамдарын жакын майда таштап барбаштык. Адаттагыдай эле басыштык. Адаттагыдай уже таштаган кадамына сооп алып кете берет. Бирок атайлап жакын жол турган болсо, узак жолго сала турган болсо, же атайлап жандай кадамын алыс таштайт, бирок майда таштай турган болсо, мында бул шариатка каршы келип калат. Жана ошондой эле үчүнчүсү, бул намаздан кийин намазды күтүү. Бир намаз бүткөн болсо, экинчи намазды ошол мешитте күтүп отуруштук. Же болбосо мешиттен чыгып кеткен болсо, экинчи намаздын убактын күзөтүштүк. Ушу жүрөгү менен кийинки намаз качан болот экен деп жүрөгү менен ашыгып, кийинки намазга байланып туруштук. Пайгамбар саллаллаху алейхи ушуну айтат: "Заликум рибат." Мына ушул Аллах жолундагы бекем туруштук, мына ушул болуп эсептелинет деп атат. Бул кандай дегенде, жана айткандай эле, биринчи намаз бүткөндө экинчи намазга жүрөк менен байланып туруштук. Экинчи намазды ушундай санап туруштук. Дагы Аллах Таалага байланышка чыгууну санап туруштук. Же болбосо экинчи намаздын убакыты ушундай көзөмөлдөп туруштук. Убакытты кириштиги менен шарт ошол мешитке келип намазды окуп алыштыгы, же болбосо ошол намаздарга бекем болуштугу. Ар бир намаз өз убагында окуп, намаздарды бекем көзөмөлдөп туруштук. Бул Аллах жолундагы бекемдик ушул деп атат. Аллах жолундагы туруп бериштигиң мына ушул дейт. Жакшылыкка байлангандыгың мына ушул деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Эми бул хадистен токтолуп кетичү, кээ-бир пайдаларга келе турган болсок, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул үммөтүнө аябай кам көргөн пенде. Алар кыямат күнүндө Аллах Таалага күнөөлөрү кечирилип, күнөөлөрүнүн баары өчүрүлүп, жалаң сооктор менен гана жолугуусун каалайт. Жана ушунун жолдорун Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өз үммөтүнө үйрөтүп кеткен.
Жана ушуну эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, бул жерде кандай инсан болбосун, ал күнөөдөн таза инсан жок. Кандай пенде болбосун, сөзсүз түрдө ал күнөө кылат. Бирок ошол күнөө кылгандардын эң жакшысы бул тообага шашылуу. Эгерде инсан күнөө кылып алган болсо, ошол күнөөсүн кайра аткара бербестен, күнөөсүнөн тооба кылып, ошол күнөөсүнө кафарат боло турган, күнөөсүнө кечириле турган жолдорду издештик. Эгерде чоң күнөө боло турган болсо, сөзсүз түрдө тооба кылыш керек. Ал эми майда барат күнөөлөр боло турган болсо, ошентип дарат алуу менен, намазга келүү менен, намаздан намазга күтүү менен ал кечирилип кетет. Ал эми чоң күнөө жасап алган болсо, кандай десе, арак иче турган болсо, зына кыла турган болсо, процентке акча жей турган болсо, бул учурда сөзсүз түрдө тооба кылып кайтыш керек. Жана ошондой эле бул жерде дагы пайдалардан мечитте намаз окуунун зарылдыгы. Ошо намазды мечитте окууну ар дайым кам пикир кылыштык керек. Мечитке баруунун соогу ушундай боло турган болсо, мечитте кадам таштап кетүүнүн ар бир кадамы ушундай сооптор жазыла турган болсо, мечитке барып намаз окуу кандай сооп берилет дегенде, мунун соогун бир гана Аллах Таала өзүнө гана эле маалым. Мына ушун менен бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Аллах Таала баарыбызга пайдалуу илим берген болсун. Ар бир окуганыбызга амал кылууга Аллах Таала жардам берген болсун. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.